Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу кыргыз элим жана спорт сүйөрмандары. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Кыргыздын керегине жарап, келечекте байрагын бийик жерде көтөрө турган жаш спортчуларыбыз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Построились. Түстүр. Дайралсыңарбы? Ооба. Укпадың? Ооба. Укпадың? Ооба. Жакшы, чуркадың. Чуркагыла. Правым боком кет. Колду кармагыла. Сол менен. Eң чоң уулумду кичинекейинен өзү мындай машыктырчумун жөн. Рингке чыга баштаганы 10 жаш, 11 жаштан башталды. Ал эми ортончу уулум 5 жаштан баштады. Кичинекей уулум 3 жаштан машыгууну баштаган. 5 жашында рингке чыга баштады. Өзүнөн чоң балдар менен урушчу дайыма. Ошондон баштап эле мына 400 медаль алыш оңой эмес. 400дөн ашык медаль алып коюшту. Бул баягы мен убакытты бөлгөнүм, мисалы бир күндө 2 маал машыгуу. Мисалы үчүн эртең менен 2 саат, кече 2 саат. Ал жерге машыгууну бириле мен өзүм үйүмдө эмес, ошол спорт залдарга барып машыктырабыз. Ал жерге баруу керек, ал жерге барып, ал жерден ошол агайларынын шартына көнүү керек. Кайсы маалда эмне тамактаныш керек, ошолордун баардыгын карап, бул өзүнчө бир жумуш. Мен өзүм кичинекейимден ушул спортто жүрүп, көп ийгиликтерге жетпей калгам. Баягы өзүм жетпеген ийгиликке ушу балдарым жетсин деген тилек ой максатты ушу бийик коюп, анан ушу балдарым ушу рингтерде гана уруштуруп, анан сиз айтмакчы жанагы көчөдө дагы баскан турганына көзөмөл салуу керек балдардын дегендей, бул балдар дайыма менин жанымда жүрөт. Каерге барсак дагы, кандай кылсак дагы ошол чогуу жүрүп, чогуу тарбиялап, анан кече жакында ушул жакшы сөздөр болуп, тренерлер менен акылдашып, дайыма сизге көнүп алат. Сиз бир жерге барсаңыз жеңишке жетип, сиз барбай калсаңыз жеңишке жетпей калат деген дагы сөздөр болду да. Анан мен атайын өзүм калып, ортончу уулумду ысык көлгө ошо чемпионатка 9 күн жүрүп, 2 медаль, алтын медаль, бир алтын курду утуп келди да. Буну мен ысык көлдө фестиваль болду. Анда Өзбекстан, Казакстан, Малайзия болду. Ошолордун ичинен ушуну утуп алдым. Ошол жактан келген мушкерлер менен беттешип ушуну утуп алдың, Кайсыл жактык мушкер менен мушташтың? Мен казак менен, өзбек менен, малайзиялык менен бир жолу мушташтым. Финалда Финалда өзүм менен кыргызстандык менен мушташтың, тажик менен. Тажик менен мушташтың. Тажик менен мушташкан кандай экен, тажик мушкерлер менен? Тажиктер эми Күчтүү экен кыргыздарга караганда? жок. Бирдей эле. Бирдей эле. Жеңем деп бардың беле? Ооба. Бул ушул курду тагынганда кандай болдун? Сенин жашында кур тагыныш бул сенин белиңе деле чоң экен. Ооба. Анан айтсаң ушундай ийгиликке жетиш үчүн, ушундай медалдарды алыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден тренировканы катуу кылыш керек. Максатты алдыга коюш керек.
Азамат. Кандай максат коюш керек? Şu men жеңем десең жеңесиң. Эгерде мен жеңе албайм десең жеңилип каласың да ушундай. Хорошо, еще. Хорошо. Когда я их видел первый раз, я вижу, что они очень хорошо стараются что-то делать. Бул жигиттерди биринчи ирет көргөндө аябай аракетчил, бир нерсени жасаганга умтулуп жатканын көрдүм. Мен тажрыйбалуу машыктыруучу катары бул жашоодогу жөн гана оюн, мушташ эмес, искусство. Искусствода ойнош керек, каршылашыңды сыйлаш керек, ачуулуу, тажаал адам болбош керек экенин үйрөткүм келди. Не будьте злыми людьми, не будьте агрессивными. И немножко веселей. Ты же молодой парень, веселей надо. Зачем злость такой? Зачем ты злой такой? Не надо злым быть. Веселей быть, лучше получаться будет. Хорошо? Давай. Анан. Не утатасың. Одно прошло время, я понял, что эти ребята начали быть лучше, чем другие. Убакыт өткөн соң мен түшүнө баштадым. Бул балдар башкаларга салыштырмалуу өзгөчөлөнө баштагандыгын. Себеби көп машыгышат. Бизге жана өзүнө ишенет. Чөйрөсүндөгү адамдар кандай машыгып ийгиликтерди багынтып жатканын көрүштү. Эми биз аларды токтото албайбыз. Бийиктикти багынтмайынча. До какого-то хорошего момента. Два. Сыйлыгыңар менен сыймыгыңар туурабы? Ушул канча жылдан берки эмгек? Эң биринчи алгачкы дипломдор. Алгачкы дипломдор 2012-жылдан башталган. Бул жакта эмелерди көрсөздөр, медалдар. 2012-жылда медалдар бар экен, 2012, 2013, 2014 ошол жылдан бери бардык. Ошол кикбоксинг боюнча Кыргызстандын чемпионатындагы медал. Кыргызстандын чемпионатында медалдар булар. Казакстанда 2013-жылы барганбыз. Казакстанда 2013-жылы мына өзүңүз көрүп тургандай ушул медалды алып келгем. Россияга барып, Россияда 2014-жылы экен мына. 2014-жылы бул медалды алганбыз. Жалпы тонунан бул жерде канча медалың бар? Бул жерде мен өз 400дөн ашуу атаңдашым жеңгем. Бул жерде турнирдеги медалдар бар. Турнирде ар кандай соперниктер чыгат. 3-төн, 4төн соперник чыгып калат. 2ден чыгып калат. Круг болот да. Кругтан утуп чыксаң, ошол оригинал медалдарды аласың. Бул жерде 2015-жылы Азия чемпионатында мына Жалабатский областында өткөн Азия чемпионатында 4 бала менен урушуп, 4-төн тең уруп, ушул медалды алгам. Бул жерде эми баягы көбүнчө мындай баамдасак, карасак, жалаң эле биринчи орун экен да, экинчи орун деген, же болбосо үчүнчү орун деген медал такыр эле жок экен. Жок бейси деп айтсак болот экен. Почти экинчи орун эми жана чоң бойлордо утула элекмин, буюрса. Жанагындай турнир мындай чөнөкөй аты чыкпаган турнирлер болот. Эми областтар арасында өткөн. Ошондойлордон экинчи орунду алып калган медалым бар бир. Эми ал чоң бойлордо эми ол кире элек алчы. Эми чоң бойлордо алынган мынакей кечээде Өзбекстанда өткөн Азия чемпионатында мынакей Кайдын версиясында бирди алдым мына. Мынакей булгур, Булкурду алдым, ушугур. Булкур үчүн биз профессиональный боюга уруштум. Жаштар арасында. Жаштар арасында чоң титулга ушулга уруштум. Ушул курду утканда кандай сезимдер болду? Муну утуш үчүн мен канча мээнет кылдым. Мээнет кылып алдым муну. Буну алам деп мен канча тренировка кылып жумушумду аткардым. Элдер кандай жумуш кылса, мен рингте жумушумду аткарып, жакшы ийгиликке жетип бул курду утуп алдым. Один вдох на 4 не хватит. Если один удар делаешь, то на один удар делай. Большой удар делай. Тройку делаешь, 3 распределяй. После 3 думай про вдох, потому что ты задыхаешься. Быстрее ноги бросай. Ой, молодец. Супер.
Бул клубда сборный Кыргызстанды ошол мыктуу спортсмендер келген, ошо ММАдан келген балдар, ошол аларга жардам беребиз колдон келгенче. Стойкусун эмне дегенде алар биздин кыргыз элимиздин намысын өйнө турат алар. Ошонго биринчи ошол түшүнүү болуш керек да баладачы. Ответственность дегенде ал түшүнүш керек. Кайга келди, эмне келди. Карасам ошол бала кандай десем, көрдүм аны көзүмдө бар да, ошол эме ошонго жардам берем да, колдон келгенче. Ошол тренировкалары баары жакшы өтөт. Биз процесс кылганбыз, биринчи этап ал физика подготовительный подготовка болгон. Ушу балдарыбыз кичинекейинен машыктырууну баштаганда мен чоң ниетти кылган элем, Алла буйруса ушу балдарым дүйнөлүк чемпионаттарга катышса, дүйнөдө ушу Кыргызстандын желегин, биздин Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, элиме бир сүйүнүч тартууласа, элимдин бир ишеничин актаса деген жакшы тилектер менен машыгууну баштаганбыз. Мына кез келди Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Анапа шаарында ушу Кыргызстандын желегин желбиретти. Мына буйруп насип этип, мына саналуу күндөрдөн кийин Италияга дүйнөлүк чемпионатка арилет улум жолдомо алып жөнөгөн атат. Толкундануу, кубануу, кээде жоопкерчилик, ушунча элибиздин ак батасы менен барып ушул ийгиликке жетип келсе экен, Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөрсө экен деп күнү түнү даже чай ичкенден кийин дагы сөзсүз баягы кооранып пата берип дегендей. Левый закончил. Не спи. Деньги. Как один связка, на одном выдохе, один выдох, тройка, один выдох, хватит. 5 ударов, 2 вдох, выдох. Тройка, 1, 3 удара, 1 выдох. Bir beni çıkar. Bir beni çıkar. Вдох, выдох, тройка сильнее. Пойдем. Пойдем. Жаштардын ичинде Италияда Жасололиде деген шаарында дүйнөнүн чемпионаты болот. Ошонго арилетти эмеси туура келип атат, жашы 17 жаш. Ошонго машвара кылып атасы менен арилеттик тренировкасын баштаганбыз процессин. Биринчи физикадан баштадык, кийин функциональный подготовка. Азыр акыркы этап бизде ошол тактика технический подготовка болот. Буюрса эми барат, ринг көрсөтөт. Эмне дегенде ошондой чоң дүйнөнүн чемпионаты биринчи жолу барды бала. Ал өзүңөр билесиңер, ал чоң ответственность, мындай давление, ошоңго айттым, сен ойлобо, сен ойногону барасың. Италияны көрөсүң. Эмне дегенде баланы чегере алып кетиш керек. Ошону ойлосо бала өзүн жешти баштайт. Бизге андай керек эмес. Барсын, эми кана көрсүн, хурсаан болобуза, хурсанчылык менен барса, ошондой результат болот да баладачы. Эртең мененки машыгуу бүткөндөн кийин албетте бул балдарга күчтүү тамак кылыш керек. Себеби дегенде түштөнүү сөзсүз күчтүү калорийный тамактарды жеш керек. Спортсмен ансыз кечки тренировкага алсыз болуп калат. Ошондуктан бизде ушул Аман деген таксыр жигит ушу обедибизди дайыма бир жакшы жерден өзүнүн иштетип аткан халал кафесинен кичине бизге дайыма түштөндүрүү обедибизди көтөрүп берет. Азыр болсо сиздерге мындай колдоо экен да. Чоң жардам болот. Албетте, конечно. Азыр биз ошол обед түштөнүүгө барабыз азыр. Ассаламу алейкум. Мына ушул Аман таксыр бизге дайыма обед уюштуруп, бизди кана келиңиз. Жүргүлө. Жөн. Мына ушак жаман кысылап келди да. Бекер, келгенибизде дайыма ушинтип жакшынакай дастаркондорун жайып, жакшынакай алып тосуп алат. Мен дайыма миң мәртебе рахмат айтам. Себеби балдарым атынан, өзүмдүн атыман дайыма ушул жакшы сөздөрүм айтып,
баталарын берип келем. Чогуу биргеликте Аман Таксырдын мына 2 уулу бар. Бул жигит мына мен балам менен дос болуп экөө азыр бир класста отуруп окуп атышат. Бул мына 1-класска келди. Ушул 5 биргеликте тренировка кылып азыр дайыма машыгуубуз бирге болуп атат. Мен бул жактарды өзү көп жыл мурун интернеттен көргөм. Интернеттен көрүп анан казактар менен кыргыздар талашкан. Казактар менен кыргыздар бул казактын жигиттери деп, анан кыргыздар кыргыздыкы деп, анан биз өзгөндүк болот деп. Анан ошентип жүрүп эле мен Бишкекте турам да, бул жактар өзгөндө турган. Анан кийин интернетте бир күн чыгып отурсам эле мен өзүм балдарымда спортсмен болушун каалайм, элге, журтка пайдасы тийишин каалайм. Бул балдарды не то что күчтүү, акылынан да күчтүү, иман жагынан да күчтүү болушун чын жүрөктөн каалайм да. Үй бүлөнүн эле лидери эмес, бүткүл Кыргызстаныбыздын лидери, бүткүл дүйнөнүн лидери болушун чын жүрөктөн каалайм да. Анан ошо интернетте чыгып отурсам эле Бишкекке келдик биз деп ошентип чыгып калышты. Анан өзүм да башта кичине спорт менен аралашкан элем да. Анан буларга питание жагын мен өтө жакшы түшүнөм. Анан интернеттен эле жаздым Бакыт акеге. Бакыт аке, мен интернеттен сиздерди ушинтип көрүп калдым. Мен жок дегенде ушул колума келген ушу тамактан обедиңиздерди көтөрүп берейин. Адалдан берип, жакшы кылып бир мал тамагым болсо да жакшы кылып көтөрүп берейин дедим да. Себеби булар эртең Кыргыздын байрагын көтөрөт. Дүйнөгө дүңгүрөтөт. Мен кичине болсо да салымым ошого кошуп калайын дедим да, чын жүрөгүмөн. Мен өзүм балдарым да ушулардын аркасынан өсүшүн кааладым. Не то что балдарым, Кыргыз элин дүңгүрөткөн болсун, Кыргыздын балдары бүт көчөдө ылымылык болбостон ушуларга окшогон күчтүү, акылдуу балдар болсун дедим да. Бишкекте мына көчөлөрүндө басып жүрөбүз. Шаарга келсеңиздер керек да. Көчөбөй билиңиздер менен. Бизде биринчи Шайлабек Атазов деген жаш спортчу, тренер жигит бар. Ошол жигит бизди интернеттен көрүп, мурун өзүбүз дагы сүйлөшүп, анча-мынча церемонияда чогуу болуп калчу элек. Ошол шайлоо кичи уулумду бокска бериңиз, Бишкекте келсе жакшы болот эле, уулуңузду бизге бериңиз деди. Макул деп анан сүйлөшүп, ал кичине уулумду бул жака жөнөткөн менен кимдин колунда жашайт. Ошол бизге өтө чоң суроо болду дагы. Артынан биз дагы ошо келдик дагы. Менде бир эле спортчу болсо анда жөнөткөн жокмун. Менде үчөө тең ушу бирдейинен спортчу болуп калды. Анан эң чоң уулум дагы консерваторияга тапшырып, ал да Бишкекте болуп калышка туура келип калды. Ошентип 4 уулум тең Бишкекте. Азыр буюрса 2 кичи уулумду мектепке, биrini 4-класска, биrini 6-класска бердим. Ал эми Арлетте болсо быйыл студент кылдым. Ал эми чоң уулумду консерваторияга 1-курска мына быйыл окуп атат. Мындай шаарга көнүшүп, адаптация болуп калдыңызбы дегенде кандай өз ордуңуздарды табып? Албетте, шаарга келгенден кийин бир аз кыйынчылыктар болот. Ол кыйынчылыктарды жеңиш бул адамдын өзүнөн. Анан бизди бул жака келгенибизден кийин эле бир тууганыбыз ошол 1-2 жылдан бери туруп калган кафеси бар экен эле. Ошол жерде иштетиңиз деди. Анан биз ол жерде иштетип, анан ошол жерге кичине спортзал ачып, ошо менен алаксып дагы ушул жерде азыр кеңири эле жашап калдык, үйрөнүп калдык буюрса. Аябай жакшы. Анан мектепке барганыбызда дагы директору аябай жакшы кабыл алды балдарды. Себеби биз барганда булардын ошол 100дөн 200дөн алган медаль дипломдору бар эле, бардыгын алып барып көргөзсөк, эжекелери кубануу менен окууга кабыл алышты. Азыр буюрса ошол сиздердин интернет мындайча айтканда бир жакшы жол ачып берген экен да. Албетте. Себеби дегенде биз ошол айылда жүргөнүбүздө эми балдарыбызды ким таанымак эле. Биз өзүбүз менен өзүбүз тренировка кылып, ал жерде эми айылда баягы ааламга жол айылдан башталат деп көп тема коюп эле мен өзүм интернеттен чыгара берчүмүн. Анан ошол бир күн ошол кичинекей уулум чоң уулума, ортончу уулума лапа коюп берип атканы бир кызыктуу болду дагы, тартып ошол видеону биз киргизген элек. Анан эле аны WhatsApp аркылуу тартылган үчүн казактар бизги деп талашып, ошондон эле таанымал болуп кетти. Эл шаргак болуп кетти. Бири-бирине неме кылып, бул жерде биринчи 5 миллион, 6 миллион, анан эле Facebook'тарда 10 миллион, 15 миллион болуп,
ошо 50-60 миллионго чейин жетип калды. Бунун баары сиздин эмгегиңизде турабы? Эми биринчиден Аллахка шүгүр айтабыз. Аллахтын берген бир жакшы ооматы болду окшойт. Анан биздин эми тарбиябыз, биздин да ошол анча-мынча жерден баягы ооп кетпестен, болду деп токтотуп койбостон, буга апасы дагы каршы болбостон, чогуу биз каяка барсак ошол жака барып, мына азыр чогуу семейный ушул Бишкекте мынтип машык утабыз. Булардын апасы барбы деп айтат экен. Апасы каякта деп айтат экен. Жалгыз эле өзүңүз чыга бересиз же эмне турмушуңуз эки айрылыш жолдобу деп айтышат экен. Жок, биз үйлөнгөнүбүзгө Кудай кааласа бул 25 жыл болду. 25 жылдан бери эле чогуу жашап, балдарды чогуу тарбиялап эле келатабыз. Көп эле каршы чыгышат. Сен айтмакчы, көп эле айтат. Айтта баягы мушташа берсе, эртеңки күндө бир травма алып калышы мүмкүн. Келечекте жашоосуна эмне эми бирөөң чыкса болот да спорт менен, эки кичинекейиңи эмне кошуп койдуң деп айтышат. Кандай, сен айтмакчы, кандай кыжаалат болбой ошолор урушуп атса карап турасың деп. Каяктан кыжаалат болосуң? Ушундай кыжаалат болосуң. Ичиңен мындай бук болуп билдирбейсиң да, эми баягы аял киши көз жашыбызды көбүрөөк көлдөтөбүз, а биздин атабыздын эмеси сал принциби катуураак. Ошон үчүн атабыздын айткандай да бизгечи. Давай дейт, анан ушундай болсун дейт дагы, анан көп каршы чыга албайбыз. Анан карап көрсөк, ошол машыкса травма албайт деген принцип менен эле ушул эмне кылат. Көп айтты, сен айтмакчы, көп айтып, кой, кылдырба, жасатпа, башка тармак менен кетсин балдарың, бирөөсү болот депчи. Ага эми балдардын өзүнүн кызыгуусу, башкасы, анан энелик кыжаалат, энелик эмне баары бир болот. Кудайдан гана тилеп, ичимен жалынып, жалбарып отурам. Адам болуш үчүн күндө аракет кыл дейт го. Адам болуш үчүн аракет кылсаң, аркаңан бир жакшы бир ийгиликтерди жаратсаң, сен адам катары эсептелинесиң. Бизде дагы бир кыргызда жакшы нерсе бар. Колдо бар алтындын баркы жок деп коет. Кээде азыр барктай албаса, качандыр бир көзүң өткөндөн кийин барктап калышы мүмкүн. Биздин бул атанын милдети балага камкор болуу, баланын келечектеги жашоосуна шарт түзүп берүү. Бул дагы бир өзүнчө бир шарт болсо керек, ушу балдарга бир жакшы тарбия берип, ошолорду эресеге жеткенге чейинки бир чоң жоопкерчиликти тагып кой. Бул балдардын качан өзүндө бир жоопкерчилик пайда болгондо гана ал жашоону алып кете алат. Жоопкерчиликсиз нерсе ийгиликке да жете албайт, анын берекеси да жок. Ошон үчүн мен балдарыбыздын жоопкерчиликтүү болуп, элим жерим деп, Кыргызстаным мамлекетим деп өссө, булар артта калбайт, алдыда эле болот деп үмүттөбүз. Максатыма жетем албетте. Канча жашыңда баштадың? 3 жашымда. 3 жашыңда эле баштадың. Жаңы эле сосканы соруп коюп эле перчатканы алып кеттиңби? Эй, молодец. Канча беттешке чыктың сен? 20дан ашык болду. 20дан ашыкка чыктың, Анан ошол учурда эле, мисалы, залга барардан мурда ошол агаларыңды, байкелериңди көрүп, ошолор менен кошо үйдөн эле машык өрчүсүң да. Бардык жерде сыймыктанасың. Көргөн керкелерден телефондон көрүшүп атканда көрүп каласың да, башка адамдар көрүп атса сыймыктанам да, кайдыгы сырттан туруп билдирбегенге аракет кылам, бирок ушу бир тууганың деп сыймыктанасың да бардык жердечи. Ушулардын эжеси экенде, эжеси ушу спортсмендердин эжеси десе дагы бул өтө чоң сыймык деп эсептейм. Они и так уже сильнее, чем другие. Лучше, мастерство у них лучше, чем их сверстники.
Тең туштарына караганда күчтүү, чеберчиликтери мыкты, бирок баарынан кыйын, бардыгын билет деп айтпашыбыз керек. Дагы тынымсыз машыгууларды жасоо зарыл. Бир эле бул жерге келип эмес, сууга сүзүү, футбол ойноо, чуркоо жана башка тармакта өнүгүү керек. Себеби энергияңды бир залга эле кетире бербей, бөлүшсөң ошондо кызыгыраак болот. Мээң менен кечке мушташ керек деп ойлой бербей. Мен бир нерсени эле айта алам. Убакыт келет. Булар дагы чоңоюшуп эр жигит болот. Эгер ага чейин аман болуп, ден соолугун, акыл эсин сактап, чеберчилигин мындан да жогору көтөрсөк, мен ишенимдүү айтам, дүйнөдө бул жигиттерден ашкан мыкты болбойт. Придет время, я могу только одно сказать. Если все будет нормально, если мы сохраним им здоровье, если сохраним им разум и поднимем уровень мастерства, я вам говорю, лучше них в мире никого не будет. Я делаю такой, ну как бы я понимаю, что я говорю. Я же знаю, что я говорю. Но им равных не будет. Эгерде бир үй бүлөдөн бир спортсмен чыкса, аны сен карай аласың, как ата эне катарычы. А бир үй бүлөдөн 3 же 4 спортсмен чыкканда кыйынчылык жаралат. Ушу спорт залга кетип атканыбызда Аллахтан тилеп кетебиз. Аман эсен барып, ушул бүгүнкү машыгуулар дагы жакшы болсо экен, эртеңки ушул дүйнөлүк чемпионаттарда бир ушу салымы болсо экен депчи. Ар бир тренировкабызда ушу бата берип чыгып, бүткөндөн кийин бата алып чыгабыз да. Себеби эмне дегенде буйруп насип этип дүйнөлүк чемпионатта бир Кыргызстаныбыздын желегин желбиреткен болсо, бул чын жүрөктөгү баягы таза ойлор. Эми мамлекетибиз бизге жардам бергенде андан да сонун болмок. Себеби эмне дегенде башка мамлекеттерде спортсмен даярданганда спортсмен ата-энеси жөн гана спортко тапшырып коет, а мамлекет өзү алардын ошол кемдерин каржылап, тамак ашын жолго салышып, кийимдеринен бери даже мамлекет өзү көтөрүп берет да. Балдарыбыз азыр чоңой элек, көзгө көрүнө элек. Дүйнөлүк чемпионду алып келгенден кийин анан кимдир бирөөлөрдүн көзүнө көрүнөттүрбүз балким. Ошондо жактырып, анан балдарыбыз баягы элесеге жетип, 18ге чыккандан кийин кимдир бирөөгө может керек болот дегендей да. Азыр эми чындап айтканда мектеп окуучусу болгон үчүн дагы анча көңүл бурулар азайып атышат, аз болуп атышат. Жашоодо балалуу болуштун өзү сыймык. Балалуу болуштун өзү сыймык. Балдарың чоңоюп кичине ушинтип мээнетиңди актап, бир иш менен алек болуп, кичине болсо дагы жумуш кылып калганда ал өзүнчө бир сыймык. Менин балам ушундай ишке жарап калыптыр деп. Анан элдин көзүнө көрүнүп, элдин мындай талкуусуна алынып дегендей кичине болсо дагы чоң ийгиликтер алды да балдарымын. Ушундай кичине болсо да Кыргызстан, Орто Азияга кичинеден болсо да таанылып сөз болуп атышы бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Чындап, өтө чоң сыймык. Кудай кааласа балдарыман дагы мындан көп ийгиликтерди күтөм. Көп үмүттөрүбүз бар. Кудайга шүгүр, жанагындай жаман жолдордон алыс. Азыр көрүп атасыңар балдар көп тамеки чегип, арак ичип дегендей. Кудайга шүгүр ушу ден соолугуна пайда нерсе менен эле машыгып келишет. Мен үчүн өтө сыймык. Сыймыктанчы балдарым бар деп айта алам. Албетте. Анткени ар бир баланын өзү жаралып ата-эненин жанында жүрүшү бул сыймык да. Аталык максат ушул да. Балдарыңдын ийгилиги, келечеги жакшы болсо, балдарың жакшы бир жаратууну жаратып атса, ал сенин ийгилигиң, аталык баягы бурчуң. Балдарың үчүн сыймыктанасың. А балдарың менен элиң сыймыктанып турса, андан өйдө нерсе жок. Мен балдарымдын ушундай элге кызмат кылып, элдин ишеничин актап турганы мен үчүн чоң сыймык.